Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын наркотикалык заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан 4 ай аралыгында жүргүзгөн ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында Кыргыз Республикасынын аймагында, анын ичинде Ош шаарына синтетикалык наркотикалык заттарды сатууга аракет жасап жүргөн 2 жарымдан турган топ кармалышты. Кармоо учурунда алардын жашаган үйлөрүн тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжасында синтетикалык заттарды өндүрүүгө болгон бардык шарттары бар лаборатория аныкталып, андагы бардык буюмдар милиция кызматкерлери тарабынан алынды. Бул Бишкек шаарында болуп өттү. Ошондой эле алардын сатууга даярдап коюлгон түрдүү салмак бирдиктеги жалпы салмагы 3 кг 525 граммды түзгөн наркотикалык синтетикалык зат алынды. Бул заттар жалпы суммасы бир нече миллиондорду жана бир нече наркотикалык дозаларды түзмөк дагы биздин жарандарга оор ден соолугуна зыяндарды алып келмек. Бүгүнкү күндө бул боюнча ыкчам иштери токтой элек. Биздин кызматкерлер Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары дагы башка өлкөлөрдүн укук коргоо органдары менен биргелешип туруп, бул жынжырчаны табуу жана бул кылмышка тиешеси бар адамдарды жоопко тартуу боюнча ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүүнү улантып жатышат.